намаз окугусу келбей калат да, жалкоо болуп, анан окуйнчу. Куран окуй албайт, зикир чала албайт. Мунапыкчылыкты, эки жүздүүлүктү ушундай өстүрөт. Кандай Аллах Таала жамгыр жаадыргандан кийин жерден өсүмдүктөрдү өстүргөндөй дейт. Ошондо бул жерде фатва айткан жокмун. Al-ghina'u yunbitu an-nifaqa fil qalbi kama yunbitu al-ma'u az-zar'a. Rawahu al-Bayhaqi. Ghina bul жерде muzika. Кайсыл түрү болсун. Музыкалдык инструмент менен музыка, ыр. Ошону уккан кээ бир адамдар анысыз уктай албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: музыка уккан жүрөккө мунапыкчылыкты, эки жүздүүлүктү ушундай өстүрөт. Кандай Аллах Таала жамгыр жаадыргандан кийин жерден өсүмдүктөрдү өстүргөндөй дейт. Түшүндүрмөсү кандай? Музыка уккан адам намаз окугусу келбей калат да, жалкоо болуп, анан окуйнчу. Куран окуй албайт, зикир чала албайт. Кошунасынын үйүндө кызмат болсо барып кылайын десе кыла албайт. Себеби мунапыктык. Мунапык деген өзү чыныгы настоящий мунафык, сырты мусулман, ичи капыр да. Сырты чөткү мусулман, бешмал намаз. Ичи 100% капыр. Ушуну мунафык дейт. Бирок музыка уккан адам андай болуп калбайт, капыр болуп калбайт. Ошондой сыфаттар келет да, калп айтат. Сөз берип аткарбайт. Сүйлөсө калп айтат. Бир аманат берсең жеп коет. Ушул сыфат келет качан? Музыка уккандан. Анан музыка укпайлыбы? Бирөө мажбурлап жатабы сени музыка ук деп. Куран ук, азан ук. Азыр мусулмандарды алдаш үчүн мусулманча музыка чыгарган. Я Расулаллах, биякта музыка. Я Расулалла дейсиңби, я Хабибалла дейсиңби, Аллаху Акбар дейсиңби? Музыка менен болот атпайбы ал? Замзамдын ичине арак кошсоң. Замзамда арак коштуруп, бул замзам деп ичкендей эле болот атат да. Я Расулалла, музыка бияктан даң-дуң. Мусулмандар баары угат аны эмне деп, Я Расулалла деп атат деп. Ошого алданып калбаш керек. Акырын синтезатор коюп койгон, ал музыканы берип кулакка жагат да. Сен ал Я Расулалла деген ырды угуп атканда, сен Я Расулаллага көңүл бурган жоксуң, сен нар жагындагы ноталарга көңүл буруп атасың да. Жана 7 нота адам денесин титиретет. Ошого музыка болгон жерде жөн отурсаң дагы бутуң кыймылдай берет да. Бул адамды кыймылдатат да. Концерт болуп жаткан жерде тансага түшкөн адамдарга кулагыңды каттуу жаап туруп кармасаң, кулагың бекем жум, музыканы укпа. Бирок ошо тансага түшкөндөрдү карасаң, баардыгы айнып калган зомбиге окшойт да. Айнып калганбы дейсиң булар? Даджал адамдарды музыка менен алдайт. Азыр адамдар 7 нотаны колдонот да. До, ре, ми, фа, со, ле, си окугансыңар мектепте? 7 нотаны колдонот. Даджалда 1000 штук нотасы болот да. Эмайтчы? Az 7 нотага өл атасың азыр. Мешитте толтура адам, нар жакта даңгыр-дуңгур болсо жарымы чыгып кетет. 7 нотага ушунча болот атасың. А Даджалдын эшегинин ар бир түгүнүн астынан бирден нота чыгат да. Анда эмне болот? Ээрчисиң да анан. Бир жерде баян болот, бүгүн бир муфтий келет, дамла келет, жакшы сөз айтат десе, 50 адам, 40 адам, ашып кетсе 100 адам болот. Баланча келет экен, ырды айт экен десе месте калбайт. Сатылат плюс. Даджал келсе эмне болот? Бесплатный аныкыча. Даджал бүт дүйнөнү кыдырат. 40 күндө бүт дүйнөнү кыдырып чыгат ошол өзүнүн азгырыгы менен, фитнасы менен, музыкасы менен. Ошондо бул жерде фатва айткан жокмун. Музыка эмне, арамбы, адалбы? Анар бир адам өзү барып фатва бөлүмүнөн сурап алсын. Хадисте айтып жатам, музыка уккан жүрөккө ибадатка болгон кызыгууну кетирет да. Намазга болгон кызыгууну кетирет.
жақшылық кылууга болгон кызыгууну кетирет да жүрөктөн. Sen каалабайсың, бирок ал болот, пайда болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү хак.